Саламатсыздарбы? Токтогул райондук балдар чыгармачылык үйү. Компьютердик сабаттуулук иереминин жетекчиси мен Мухаратбек кызы Медина. Семинарымдын темасы ишкердик жана каржылык сабаттуулук. Балдар, алдыңардагы шарикти бирден жарасыңар. Шариктин ичинде акча катылган. Ошол акчага силер кандай бизнес баштайсыңар? Колуңарда акчага бизнес баштоого мүмкүнбү? Семинардын максаты ишкердик ой жүгүртүүнүн маанисин түшүндүрүү, каржылык сабаттуулуктун негиздерин үйрөтүү, бюджет түзүүнү практика жүзүндө көргөзүү. Балдар, ишкердик деген эмне? Ишкердик бул мүмкүнчүлүктү көргөн, тобокелге барган, идеяны кирешеге айландырган адам. Ишкердик адам дейбиз. Ар бир адам ийгиликтүү, эркин жана коопсуз жашоону кыялданат. Бирок бул кыялдар кокустук менен эмес, туура чечимдер аркылуу ишке ашат. Ишкердик бул мүмкүнчүлүктү көрө билүү, ал эми каржылык сабаттуулук ошол мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу. Бүгүнкү сабак ар бирибизди максатка жакындаткан маанилүү кадам болот деп ишенем, балдар. Келгиле, ушул сүйлөмдү толуктайбыз, балдар. Мен ишкермин, анткени мен ишкер адам кандай боло алат экенин биз билдик. Ушул сүйлөмдү толуктайбыз, балдар. Эң жакшы, балдар, силердин идеяңарды көрдүм. Эми, балдар, ишкер болуу үчүн акча эмес, идея керек. Силердин максаттуу идеяңар болсо, акча табуу бул өтө жеңил. Мына, балдар, биз ишкердик жана идея боюнча сүйлөшүп алдык. Эми каржылык сабаттуулук деген эмне жөнүндө маалымат алалы. Негизги түшүнүктөр: киреше, чыгаша, жыйнак, инвестиция, балдар. Каржылык сабаттуулук бул акчаны туура пайдалануу, пландаштыруу, үнөмдөө жана көбөйтүү жөндөмү. Акчаны кантип табуу билүү маанилүү, бирок аны туура бөлүштүрүү андан да маанилүү. Балдар, кээ бир адамдарды билебиз, алардын айлыгы көп, бирок акчасыз калышат. Эмне үчүн? Эмне үчүн ал адам айлыгы көп, бирок акчасыз калат? Себеби акчасынын айлыгынын киреше чыгашасын тактабагандыктан, анын кирешесине караганда чыгашасы көп болгондуктан ада акча жок калат. Балдар, акчаны туура пайдаланбасак, биз акчаны башкара албай калабыз да. Акча бизди башкарып калат, наоборот. Киреше жана чыгаша пайда бул каржылык сабаттуулуктун формуласы, балдар. Силер сөзсүз түрдө чакан блокнот алып, киреше чыгашаны тактап турушуңар керек. Келгиле, балдар, мини бизнес түзүп көрөлү. Силерге мен 15 000 сомдон акча берейин. Кандай бизнес баштайсыңар? Чыгаша канча болот? Киреше канча? Пайдасы канча? Ушул боюнча силерге 15 минут убакыт берилет. Колуңардагы турган баракка киреше, чыгаша, пайдасын эсептеп жазып чыккыла, балдар. Балдар, кеп канча акча тапканыңарда эмес, аны кантип башкарганыңарда. Биз жана айта кетпедикпи? Каржы сабаттуулуктун формуласы деп, балдар. Ошону карагыла. Ошо менен иштесеңер, жаңылышпайсыңар. Келгиле, балдар, эми оюн ойнойлу. Бул каржылык чечим деген оюн. Бул силерге кайсынысы пайдалуураак? Кредитке телефон алуу, же ошол суммага курс сатып алуу, же бизнес баштоо? Силерге кайсынысы ыңгайлуу? Каржылык сабаттуулук туура тандоо жасоо жөндөмү.
Каржылык сабаттуулук бул бай болуунун эмес, туруктуу болуунун куралы. Семинардын жыйынтыгы балдар. Ишкердик бул жөн гана бизнес ачуу эмес, бул ой жүгүртүүнүн маданияты, ал эми каржылык сабаттуулук туруктуу жана коопсуз келечектин негизи. Акчаны табуу маанилүү, бирок аны туура башкаруу ийгиликтин ачкычы. Бүгүндөн баштап туура финансылык адаттарды калыптандыруу ар бир адамды максатына жакындатат деп ишенем балдар.